Испания, Португалия. Бул жерде мен оюмча Роналду өзү кыйналып атат психология жагынан. Эмне деген шумдук бул? Жакшы эле келе калды Криштиан. Аргентинанын оюнуна болсо көптөгөн суроолор бар. Ошол Бразилия футболу эмнеге өнүкпөй жатат? Эң алсыз командалардын катарына кирбедиби? Анчелотти басым кылыш керек болчу. Жок, оор болгон күндө деле утту да. Бул жерде менин оюмча Винисиус анчалык ачылып алган жок. Жинге тийди ачык айтканда Винисиус. Бериш керек пасты. Баарын кечке эле сурап атпайбы, берип пас бер. Кабинин кебетесин көрсөңөр, бетинде жазылып турду. Кайсы команда тренер өзүнүн жараны болсо, ошо чемпион мира болот. Неймарды албайт болчумун мен. Биринчи алган жокмунбу? Клубта жумуш башкача, сборныйда башкача. Бирок Холланд Ситиде ойноп жүргөндө башкача. Жөн эле чабуулчу дечим, бирок чабуулчу эмес, ал лидер дагы экен. Самый лучший позишнтердин эмеси болсо, таймашы болот. Биринчи эле турниринде 7 гол киргизип атат деген эмне деген жетишкен. Лидерлер ачык ойносо, ошо командалар утат. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб жана биздин кезектеги чыгарылышыбыз футбол ааламы. Бул жакта биз дүйнө чемпионаты тууралуу талкууларды жүргүзөбүз. Жана бүгүн дагы өзгөчө чыгарылыш болот. Анткени бизде мынакей плей-офф баскычы кызууланууда. Биздин ошол чыгарылыштарды колдогон Аманат Сити курулуш компаниясы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ар дайым биздин жакшы досторубуз Шоро компаниясы Легенда суусуна дагы биз ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Жана биз дароо эле баштайлы. Биринчиден конокторду тааныштыралы. Бул деген футболду жакшы түшүнгөн адамдар, бирөөсү мынакей биздин футболдун убагында дагы жүзү болуп, өзү футболчу болуп, улуттук курама команданы маштырган, азыркы учурда Токтогул футбол клубунун президентинин кеңешчиси, бул Милан Машбекович Эшенов. Ассаламу алейкум эке. Жана ошондой эле бизде конокто кайрадан эрке сары Актан Рыскелдиев жана УТРК спорт телеканалынын баяндамачысы Кубан Жумамединов. Ассаламу алейкум. Жана биринчи эле тема дароо эле баштайлы. Кечээ күнү мынакей эки беттешти биз көрдүк. Биринчиси болуп дароо эле мынакей Бразилия, Норвегия. Бул беттеште Бразилияны көбү фаворит катары санаганбыз. Косоңорда, ага чейинки тиги Марокколорду талкуулап койдуңар беле? Талкуулаганбыз. Бирок ага да келебиз, бирок биринчи темабыз мынакей Бразилия тууралуу чөчөлү. Биз күткөнбүз, силер эмнени күткөнсүңөр? Негизи эле Норвегияга мүмкүнчүлүктөрдү, шанстарды бергенсиздерби башынан, же болбосо мындай Бразилия ишеничтүү менен утат деп ойлодуңар беле? Футболду жакшы түшүнгөн байкебизден баштайлы. Мен мындай жөн эле күйөрман катары эле. Кырман эке. Эми кыскача эле айтып кетейин, бул жерде баарыбыз эле Бразилия коюп атканбыз. Бразилия утат да эле. Анан оюнду көрсөк, статистика жагынан карап келгенде Норвегия кичине оюнду топ менен чоюп, анан баягы эле императору Норвегиянын да Холланд 2 гол киргизип кетти, звездасы. Анан ушинтип эле оюн бүтүп калды да. Мен таптакыр күткөн эмесмин. Бразилияны жеңет деп. Норвегияга койгон. Анткени кечээ мисалы үчүн медиа турнир болуп атат, ошол жактан балдар менен сүйлөшүп калдык. Анан балдардын ичара баягы өзүнүн турнири бар да, баягы эсептерди туура табышып, анан баягы упай тутпашат, өзүнчө бир оюну бар ошондой. Анан көрсөтчү дедим Азаматуллановго, көрсөтчү десем 3-0, 2-0, 2-1 бүтүп бар Бразилия койсоп. Айттым мен, Норвегия оңой эмес, кечирип койгула. Норвегия кагып албаса эле мага келе дедим да. Анткени биринчиден карагыла. Норвегия эми группада Иракты албай эле койгула, Ирак баягы эң алсыз командалардын катарына кирбедиби? Мен деген Сенегал командасын, Африканын чемпиондорун утуп алды. Собственно, спокойно утуп алды. Франция менен албетте баягы экинчи урамды чыгарып, Холланд чыккан жок, баары эс алышты дегендей. Анан Куан мырза мактап аткан Кот д'Ивуарды жөн эле физика менен эле кагып коюшту мисалы. Ошонун баарын эске алып. Жөн эле эмес, кыйналып. Оор эле ойногон. Жок, оор болгон күндө деле утту да. Утту. Нет, физика менен кыйналып дегеним Кот д'Ивуарга туруштук берип дегеним да. Ошол кыйналып атса дагы ошо физика менен Кот д'Ивуар менен тең таймашуу оор болду да. Бирок ошентсе деле ким жеңүүчү? Норвегия жеңүүчү. Эң башкысы жыйынтык. Ошонун баарын эске алып туруп, анан мен сезгем да. Могу Бразилия эми мындан 20 жыл мурун, ачык айтканда 20 жыл мурун бразилиялыктар жылдыздар болчу. Ар бир клубта бирден бразилиялык жылдыз Роналдо, Ривалдо, Рональдиньо, Кака, Роберто Карлос, Кафу, ар бир клубта бирден бразилиялыктар деп турчу да. Азыр андай жок да. Курамын карасаңар бир эле Винисиус болду, калгандары жаңадан чыгып келаткандары же болбосо эми көбүнчөсү ноунеймдер. Азыр кимдин заманы? Азыр француздардын заманы. Ар бир клубта мен деген франциялык катуу оюнчулар бар. Ошон үчүн Бразилияга таптакыр койгон эмесмин, кечирип койгула. Ошон үчүн кечээ оюнду көрүп алып, Холланд экини киргизгенде мен чындыгында күлүп группаларга жаздым, айтпадым беле.
Урматтуу достор, сиздерге кону менен маалымдайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Аманат Сити курулуш компаниясы өздөрүнүн кардарлары үчүн масштабтуу акцияны жарыялайт. Эми батир сатып алуу менен бирге сиздер дүйнөдөгү эң абройлуу болгон спорттук иш-чаралардын бири Сингапурдагы Формула 1 жарышына жолдомону белек аласыздар. Эң башкысы, бул жакта эч кандай конкурс же лотерея жок. Жолдомо акциянын ар бир катышуучусуна кепилденген түрдө берилет. Аянты 70-тен 90 чарчы метрге чейинки батир сатып алсаңыздар, сиздерге бир жолдомо белек кылынат. Агерде сиз 90 метрден жогору батирди алсаңыздар, анда сиздерге 2 жолдомону белекке берет. Аманат Сити жаңы үй жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жер. Оюн учурындачы биз оюн көрүп атканда Башбек сизде кандай ойлор болду? Ушу Бразилия утуш мүмкүн. Кайсыл учурда мына ключевой момент деп коет го. Кайсыл учурлардан мына Бразилия утулуп калды? Эмнеден улам утулуп калды деп ойлойсуздар? Көп айтып атпайбы азырнаки Неймарды эртерээк чыгарып койду деп атат. Башынан Винисиус тебиш керек болот деп атат пенальтини. Неге Бруно берип койду деген ойлор кетип атат. Биринчиден статистиканы четко айтып берди бул жерде. Мен жакшы статистикасын карап эле баягы Анчелотти, баягы эле ким деп Винисиус, Неймар да эле утат эле деп ойлодум. Баягы бирок оюнду көрө баштаганда мага кимдин тактикасы жакты Норвегиянын. То есть топту көзөмөлгө алып койду. Бул эмне дегенди? Бул деген кандай десем, Бразилияны топсуз калтырып койду. Ошентип, мында статистикадан караса 60% көзөмөл Норвегиянын, 40% болсо эмеде. Бул жерден мен оюмча кичине ким Анчелотти басым кылыш керек болчу. Топкочу. Ошондо дагы XG-си көбөйөт болчу. Анан азыркы тенденция футболдо лидерлер ачык ойносо, ошо командалар утат. Мына Холланд ачык ойноп кетти, 2 гол кирди. Тоже башкаларды алсак, Францияда Мбаппе, Мессини алсак или Криштиану алсак, бул жерде менин оюмча Винисиус анчалык ачылып алган жок. Анан Неймар канча 4 оюн келди. Бир оюнга кое берейин деп кое берди болуш керек. Менин оюмча чечими туура эмес деп ойлойм да. Ушундай мындай важный оюнда бир башка бир бразилецке берсе, башкача оюн болмок деп ойлойм. Кечек оюнда тиги Бразилия эмес эле Норвегия болду. Ачык сөз. Ачык сөз. Анан Холландты байкасаңар оюнда жакшы деле мындай көрүнгөн деле жок. Бирок өзүнүн учурларын таамай калды. Эми бул деген демек биринчиден жолу бар форвард, экинчиден эми лидер ушунусунан билинет да. Винисиус эмес же Неймар эмес, Холланд. Негизинен албетте Бразилия фаворит болчу. Албетте буга чейин статистика бар болчу, кара серия деп коелу. Буга чейин 4 жолу ойногон экен, экөөчү. Анан 2 жолу Норвегия утса, 2 жолу тегинчи болгон. Бирок эми бул ирет менимче ошо Бразилия ошол нерсени жокко чыгарат деген ойдо болчумун. Себеби дегенде эми ачык айтканда Бразилия күчтүү. Бирок ошол чечүүчү учур кайсыл болду дегенде ошол пенальти да. Пенальтини киргизип кеткенде анда менимче Бразилия тескеринче ошо 2-0 же 3-1 эсебин утмак ишенимдүү түрдө. Бирок ушул жерде таң калыштуусу Винисиус чындап буга чейинки оюнда мактап жаткан Винисиус жоопкерчилик табыш керек болчу. Эми ушундай оюнда эмнеге тепкен жок, аябай мындай жинге тийди ачык айтканда Винисиус. Тебиш керек болчу. Бруно Гимарайнс өзүнүн карьерасында болгон 3 эле жолу пенальти тебиптир. Албетте 3-өн тең аткарыптыр, бирок 3 деген аз да өтө эле аз. Винисиус болсо менимче 20дан ашык тепкен. Албетте жаза баскан, 1-2-3 жолу жаңылбасам. Бирок тебиш керек болчу ошол учурдачы. Анан дагы бир чечүүчү учур, мына экинчи таймда ашын эсеп 0-0 болуп жатканда Винисиус кандай керемет пас чыгарып берди. Эндрик тебиш керек болчу, же алдап өтүш керек болчу. Эгерде ошонун ордуна Роналдо Зубайсик болгондо чайнап эле кирмек. Ар жак алдамак. Бош тарбады тепмек эми. Эндрик дагы ошол жерден чоң ката кетирип алды. Өтө өкүнүчтүү. Ал эми ошол 2-0 ошол бул Эрлинг Холланд. Буга чейин Эрлинг Холланд жөн эле мындай чалуучу, мыкты чалуучу деп ойлоп жүргөм. Көрсө ал мыкты чалуучу эмес, чындап мыкты оюнчу экен. Ушул оюндан кийин өзгөчө баа берип калдым да. Катталып койдуң Инстаграмдан, Инстаграмга катталдым. Ачык айтты. Буга чейин мен ал жөн эле чалуучу дечим, бирок чалуучу эмес, ал лидер дагы экен. Мындай аурасы менимче ошол Роналдо менен Мессидей эле бир деңгээлге жетчүдөй экен. Элестетиңиздер, 50 канча 52 оюн, 53-чү оюнда 62 гол. Эмне деген шумдук бул болгону дагы Бразилиянын дарбазасынын дубли. Бир нерсени унутпаш керекпиз. Бул дарбазачы Ньюланддын тосконун көрдүңүздөр, кечээ күнү эмне деген сейфтер жасап кетти. Бул да менин оюмча да чечүүчү оюнчу болуп калды да. Ушул беттеште эгерде Ньюланд кичине төмөнүрөөк ойногондо балки башкача болмок. Анан дагы бир суроо да мо Эндрик тууралуу. Чечүүчү учурда болуп калды да, бул 1-1 чыкты. Экинчи таймда мынакей эгерде гол кирип кетсе өзгөрмөк. Анан кийин Башбек сиздерге суроо, мында жаш балдардын көп иштегенсиздер. Анан канчалык түрдө мындай Эндрикке оор болду. Дүйнө чемпионатында ушундай беттеште киргизиш керек учурда мынакей 1-1 чыкканда мындай оюнчуларда болот да психология дегенчи.
ошол учурда мындай жаш оюнчулар дагы эми сатуусу дагы бийик, бирок канча да жаш да канча дагы. Эми бул чечүүчү оюн болот, 1-8 бөлүгү болот. Анан ар бир жаш бала ушул жашта эме кылат да, кандай десем, ошибка кылат. Это нормально. Анан бирок башкача айтсак, башка замена оюнчу жок болчу да. Ол чыгыш керек болчу да. Эми кантсем будущем мындай ошибкалар болбойт болуш керек. Анан сиз чыныгы айтып кеттиңиз. Чыныгы лидер пенальтини колдон julуп алат. Муну талаш керек го, Винисиус чыны жок да, мунусунда эмне көрүп койду? Анда биякта лидердик качествосу жок. Демек духу жеткен жок. Духу жеткен жок да. Холланд болсо сиз айткандай биякта лидердик качествосун киргизип. Бирок мага дагы бир нерсе жакты. Байкасаңар, Холланд 2 гол киргизген күндө делечи, төш кагып катуу жыргаган жок, сүйүнгөн жок. Мына көрдүңөрбү? Байкадыңарбы? Винисиус же болбосо ошол Неймар киргизгендечи, ошол жерден тимелет төш кагып, мына. Неймар ошонту го. Ошонтбек. Чыгарбайт белең. Булардын менталитети башкача экен, норвегиялыктардынчы. Бирок Холланд Ситиде ойноп жүргөндө башкача. Байкайсыңар, Ситиде төш кагып кыйын болуп, ал эле бул эле. Эми Сити ал түшүнүктүү, ал жакта ар кандай адамдар чогулган. Мен бир күнөөнү Винисиус менен Эндрикке деле койбойм. Мен оюмча Арсеналдын коргоочусу байкуш Габи жанагы биринчи голду ошол жакшылап Холландты карап койсо, балким ошонун алдынан кирбедиби? Экөөнүн баягы таймашы клуб менен клубтардан бери келет койбу? Арсенал менен Сити. Ошол жерден баягы байкуш Габинин кебетесин көрсөңөр, бетинде жазылып турду. Ошол жерден түшүндү да, бүгүн утулабыз дегенде, анткени Холланд биринчи баш менен киргизгенден кийин эле Габиден кетип калды. Сынып калды эми, сынып калды. Моралдык жактан сынып калды. Анан мен оюмча Бразилия бүгүнкү күндөн баштап бир нерсе кылбаса, өзүнүн академиясындабы, Бразилияда эмне кылат, дагы бир 20 жылга эчтеке ала албайт булар. Эми бияктан да Анчелоттини алып кетсек, биринчи ал оборонага, анан контратакага. А как раз ушу Норвегия ушундай команда попалась, да? То есть шашышкан жок Бразилия. Анан голдун баргачысынан 80 мүнөттөн кийин болот атпайбы? Анан баягы жетишпей калды да. Жетишпей калды. Если башына биринчи таймдан баштаса, ачыгыраак ойноп, кичине давление кылса, анда мен оюмча утуп кетиши мүмкүн болчу. Байкасаңар, Бразилияда эле мисалы үчүн акыркы 20 жылдан бери 2006 Франциядан, 2010 Голландиядан, 2014 Германиядан, Европалыктардан, жалаң европалыктардан утулуп кетет. Жалаң европалыктардан. Анан баягы күтүүсүз жерден да көбүнчөсүчү. Аларды баягы мындай кандай десем, атаандашты мындай эметпей коет го, кандай десем, жакшы баалап. Көзгө илбей. Көзгө илбей. Фаворит катары Бразилия болуп. Биз утабыз деген сыяктуу. Бул биздин турнир деген сыяктуу келип туруп утулуп калып атат да. Мисалы үчүн хорваттардан утулган, Бельгиядан утулган. Мындай суроо болот да, могу негизи эле Карло Анчелоттинин келиши айтпай атпайсызбы? Мына стили башка, бул деген ошо коргону менен ойнойт депчи. Негизи эле дүйнөлүк футболдо прагматиктер көп атпайбы, негизи чемпионаттардычы. Бирок ошол Бразилиянын системасы, Бразилиянын футболу, Бразилиянын духу башка го негизи. Чабуул, креатив, жога бонита деп атпайсызбы? Ошол футболго негизи Карло Анчелотти мында туура келди эле башынан эле. Анан кийин башынан эле бул жанагы Неймарды алган, Неймарды башында албай коюп, андан кийин биякта кысым болду, үйөрмандар дагы айтты, президентке чейин барышты. Ошол учурда мынакей бул өзүнүн оюн өзгөртүп, Неймарды алды да. Бул балким кичине ийилип да берди. Ушул негизи эле Карло Анчелотти Бразилияга келгени кандай байлайсыздар? Анан кийин Неймардын алганы, анан кечеги күнү Неймардын оюнуна чыгышына кандай баа бересиздер негизи? Эми биринчиден ар бир тренер командага келгенде составты карайт. Бул ал баягы списокти айтып атканда Неймарга бул эметкен да, келет деп ойлогондо травма болуп калбадыбы? Анан мен ошо ключевой момент болуп калды да. Неймардын башында групповой стадиондо ойноп, азыр болсо уже даяр болуп калчу составтачы, как Ямал сыяктуу 15 мүнөттөн жарым сааттан чыгып ойноп кетпедиби? Биякта бул эме план Б жетишпей калды. Усиление атакада. Анчелотти билесиңер кайсы командаларда ойноп машыктырган? Реал Мадридте звездалар менен иштеп, Милан убагында ошо буга дагы бир резерв жетпей калды, чтобы атаканы усиливать эткенге. Ошо бир болуп калды. Анан экинчиден статистика бар. Баары эле айтып атат. Кайсы команда тренер өзүнүн жараны болсо, ошо чемпион мира болот дейт. Чынында да, бул Анчелотти итальянец болот а, итальянец. Мен ошого просто кошумча кошуп кетейин деп атам. Негизи ошо Анчелотти кандай Бразилияга канчалык деңгээлде жарышат, анан андан ары кызматтан кетиш керекпи же калып жыйынтык көрсөтө алабы кийинки 4 жылдан кийин? Жок, мен оюмча кетиш керек. Анткени эми Анчелоттинин өзүнүн стили Италияга туура келмек, мисалы үчүнчү. Ушул сыяктуу командаларга туура келмек, Парагвайга туура келмек, мисалы үчүнчү. Ошондуктан Анчелотти Неймарды албайт болчумун мен. Биринчи алган жокмунбу?
анан кысым деп отурбайлы, Неймардан Жоа Педро. Дунгада болду, Дунга канча басым болуп эле албай койду. Убагында Роналдуну албай койду эле. Анын дагы бир факты бар да. Бул тренер машыктыруучунун жумушунда клубда жумуш башкача, сборныйда башкача. Клубда ойноп атканда интенсивный оюндар болот. Ошондо сен оюнчунун баягы бүт барын билесиң да. А баягы сборныйга келгенде кичинекей бир детальдерин билбей каласың. А менин оюмча Анчелотти ошо адам ошо бүт детальдерин билип, анан кое берген жакшы да. То есть биякта азыр кыйынчылык болуп калды сборныйдачы. Балдарга жакын болбой, көп детальдерин билбей калды, психология жагынан. Анан эки башка менталитет да, Италия менен Бразилия. Мен кыргыз болуп барып алып эле бир тетиги уругвайлыктарга футбол үйрөткөн деле болот да, мисалы үчүнчү. Эки башка менталитет. Анысы да бар, туура да. Бизге европейцтер келгенде эле болот. Негизинен мына Бразилия чындап актамайка айтып атпайбы, мына чындап азыркы курам өтө алсыз, мына буга чейинкидей. Ошол Бразилия футболу эмнеге өнүкпөй жатат, эмнеге артта калып калды деген да суроодо. Неге мына топ деңгээлдеги оюнчулар жок? Мисалы Дуглас Сантос ойноп жүрөт, Картаган Данило. Эми алар албетте жакшы оюнчу, бирок эми Бразилия дүйнөнүн 5 жолку чемпиону болгон Бразилиянын курамында ошондой бир орто деңгээлдеги оюнчулар ойноп жаткандыгы бир аз өкүндүрөт да чындап. Эмнеге алсыз? Булар турнирден турнирге сынып атышат, ачык сөз. 2006-жылкы курамында карасаңар, жалаң жылдыздар. Роналдиньо бар, Роналдо бар. Ошол как бүт бар. Келип туруп Франциядан утулуп калганда чындыгында сынышкан. 2010-жылы кайра жаңы күч менен келип туруп жөн эле Нидерланды, Голландиядан утулуп калды. 2014 айтпай эле калды таптакыр эле. Турнирден турнирге сынып, кайрага мындай кандай десем, буларды багы бир күчкө топтогон бир катуу лидер жок болуп атат дагы. Жакшы тренер жок болуп атат ошол эле учурда. Анан балким билбейм, өзүнүн мекенинде бразилиялыктар багы СМИ, массалык маалымат каражаттары кандай аларга реакция берип атышат, же алар жеп салып атышат. Кыскасы, ошол эле тиги Кабо Вердени карайлы, ошол эле Өзбекстанды карайлы, ошол Турцияны карайлы. Утулуп, ашмалтай чыгып барып атса дагы баатырлар да тозоп атат да. А бул Бразилиянын мен барганда көрөсүңөр. Бүт барын жашат. Винисиус тигиндей, Бруно мындай, Неймар тигиндей, Эндрик аман эле ол, Карло Анчелотти кет депчи. Бул дагы менин оюмча жанагындай кысымдан дагы көз каранды окшойт менин оюмча. Ар бир турнирде эле ушинтип сынып отуруп, анын үстүндө тиги Америка кубогунда дагы Аргентина акыркы жылдардан бери таптакыр Бразилиянын башын көтөртпөй келаткан учуру. Ошонун баары баягы эми таасир берет да. Ошонун баары таасир берет. Эми акыркы багы жетишкендиги Неймардын эмес экен, Олимпиададан уткан экен. Болду, башка эчтеке жок. Хорошо. Кийинки мынакей Норвегиянын кийинки этабы болот. Ошол кийинки беттеште Марокко менен Англия менен. Англия менен беттешкенде негизи эле ушул Норвегияга кандай күчтөр бересиздер? Негизи эле мындай кечеки мынакей эртең менен да беттеш болду. Англия менен Мексика Ацтекада ойношту. Ошол беттештен кийин Норвегия менен Англиянын ортосунда кимиси жеңишке жарым финалга жакыныраак туресиздер? Биринчиден Англия салыштырма Бразилияга караганда бир аз дисциплинированный команда, бир аз бирдиктүү. Тренердин айтымында көп звездаларды алган жок. Анан биякта оюн Бразилиянын оюнун кайталабайт деп ойлойм. Англия кичине астыгыра басым кылып, анан биякта ачык эмелери бар да, звездалар. Кейн пенальтини жулуп алат. Мен төбөмдө айт точно. Беллинген 2 гол киргизди. Реал Мадридтин роль. Райс. То есть биякта атака чабуулда резерв бар. Англияныкы. Анан ошо катаны кылбай, кичине чабуул ойносо, бул жерде Англияда көбүрөөк шанс болот деп. Анан стандартный положение деп коет, азыр статистика көп киргизе баштады. Алар, я думаю, бир 3-3 кирет болуш керек деп ойлойм. Жакшы стандарттарданчы. Алар ошо менен өтүшү мүмкүн. Мен ставка кылам го Англияга. Мен деле Англияга баягы коем, анткени Норвегия тарых жаратып койду азыр эле. Утулуп кете берсе делечи, аларды баягы үйүндө жакшы тосуп алышат. Мындан эми башынан өйдө секирип калышты деген сөз бар го. Негизи эле секирди Норвегия. Дароо эле Холланд биринчи эле турниринде 7 гол киргизип атат деген эмне деген жетишкендик. Ошондуктан Англия биринчиден тренери немистерди билесиңер кандай мындай оюндарда канчалык деңгээлде өзүлөрүнүн чеберчилигин көрсөтөт. Англия курамында мына шеф айткандай чыныгы жылдыздар бар, чыныгы лидерлер бар. Кечеки оюнда да байкадык. Бирөөнүкү болбой атса, экинчиси чыгарып кетет. Экинчисиники болбой калса, үчүнчүсү чыгарып кетет. Ушундай командалар негизи көп нерсеге жетишет да. Анан бул жагын караганда Англия баягы бери жагы жарым финалга барыш керек. 3-орунга чейин барыш керек болсо. Эми финалга чейин багы көз чаптырып эле туралы, анткени дагы 1-2 оюндан кийин билинет ал. Ошондуктан Англия өтүш керек.
Мексиканы эмнеге өтө албай калды деген эми баары эле айтышат. Мексика баягы. Мен оюндун баягы үзүп көрдүм. Көргөнүмө караганда баягы эми Мексика айтышым мүмкүн, буга чейин бир да гол өткөргөн жок. Мексика өз үйүндө, Мексика утуш керек болчу. Кече дагы ушу балдар айтып атканда, Мексика утуп коет, тиги мындай ацтека, анан 90 миң көрүүчү Англияны баягы монтип кысым кылып салышат, анан ал эле бул эле дегенде мен айттым, мен кечирип койгула. Англия азыр чындыгында оюндан оюнга күчтөнүп келе жатышат. Эми Хорватияны эске албай эле койгула. Азыр Хорватия анчалык деле кыйраккан учурда эмес, кыйраккан абалда эмес. Андан кийинки оюндарды деле байкасаңар, Англия оюндан оюнга акырындан келатат күчтөнүп. Мындан кийин да күчтөнүп кетиши мүмкүн да. Ал эми Мексиканы бул жетишкендиги эле чындыгында жакшы азаматсыңар. Анткени буга чейин эң жетишкендиги чейрек финал болуптур тарыхта. Анан бул баягы өзүнүн Түндүк Америкада гегемон, Түндүк Америкада грант болсо дагы дүйнөлүк чемпиондуктарда көп деле нерсеге жетишкен эмес. Эми 2000-жылдын баштарында FIFA рейтингинде баягы алдыда туруп келиптир. Статистиканы карап көрсөм 4-орунда, 3-орунда, 5-орунда туруп келиптир дагы, бирок ал тетиги Рафаэль Маркестин убагы, тетиги Бланконун убагы. Азыр болсо Мексикада таптакыр жаңы кан, жаңы муун дегендей. Анан менин оюмча бул Мексика ушул курам менен камкага турган болсо, Түндүк Америкада дагы, Кубок Америкада дагы, эмки дүйнөлүк биринчиликте дагы көп нерсеге жетиши мүмкүн. Бул жетишкендиги азыр эле чоң майрам булар үчүн. Жакшы, эми кийинки беттешти күтөбүз. Англия менен Норвегия менин оюнча чын эле кызыктуу беттеш болчу дейин. Мындай оюн катары гол кирип аябай болушу мүмкүн эмес, бирок мындай сырттан карап тактикасын көрүп ошол үчүн да кызык болушу мүмкүн да, тактический гиктер үчүнчү. Жана кийинки беттеш бүгүн мынакей бизде кийинки оюн болот. Бул кезектеги 1/8 финалдын балким борбордук беттеши Испания, Португалия. Бүгүнкү оюнда мында кандай жыйынтык күтсөк болот оюңуздар? Анан негизги суроо бул Криштиану Роналду старттык курамга чыгыш керекпи деген суроо. Чемпионат башталды. Баарыбыз түшүндүк, Криштиану ойнош керек. Группадан ойноп келди. Значит, биякта бүгүн ойнош керек ал. Алып салсап, неудобно сезип калат балдарда, оюнчуларда, зрительдерде башкача сезим болуп калат да. Биринчиден ойнош керек. Мен тренер болсом чыгарат элем, эмне болсо деле. Башка сезим болот да. Экинчиден бул оюнда статистика боюнча эң күчтүү центральный полузащитниктер ойноп атат. ПСЖ, Витиньо, Невиш, Бруно, тиги полузащитник Родри, Педри, самый лучший полузащитниктердин эмеси болуп атат, таймашы болуп атат да. Анан Криштианун ойнош керек, а Испанияда кичине атака жагынан Ямал уже даяр болуш керек. Эмени карап көрсөңөр, групповой стадияда 15 минут чыкты, 30 минут чыкты, 60 минут чыкты. Эми бул жерден Ямал өзүнүн лидерский качествосын көрсөтүп, голдордун статистикасын киргизсе, анда Испанияга көбүрөөк шанс болот деп ойлойм да. Аны түшүндүңөр да, центр полузащитниктер согушат, кимиси күчтүүрөөк болсо, и Ямал өзүнүн ачып киргизсе, или Криштиану, или Ямал. От этого зависит да. Тайпалык оюндарда мен Португалиянын оюну такыр жаккан эмес. Эмне эле болуп атышат? Байкуштар эмнеге ушунчалык күчтүү курам менен бул эмне деген болбойт мындай деп аткам. Бирок Хорватия менен аябай жактым оюну. Хорватия менен чындыгында ортону такыр берген жок дагы. Ошол ортонун күчү менен бир башкача, балким Хорватияга настрой башкача болгонбу. Кыскасы, ошол оюнду көргөндөн кийин кичине үмүт кайра жанды да. Кыскасы бүгүн бул таймашты балким финалдагыдай эле күтөм. Португалия байкасаңар, көп жерлерде ушул, жок, көп жерлерде эмес, 2010 жылы, менин оюмча, 2010 беле аз эле калган. Ушу Испаниядан утулуп калса керек эле. 1-0, 1-0. Ошондо. Анан Португалия Испанияны утса, булар андан ары финалга чейин жетип коюшу мүмкүн. Анткени бул чечүүчү оюн. Негизи ошо 2010 жылы 8-1 финалда Давид Вилья гол киргизип кеткен. Анда бир аз талаш болчу, эми анда VAR системасы жок болчу. Ошо Вилья офсайдта калган беле, калган эмес беле деген да суроолор жаралганда, эми бул ирет албетте VAR системасы бар, андай талаштуу маселе болбойт деген ойдомун. Анан сөзсүз түрдө ошол 16 жыл мурунку үчүн реванш алууга аракетин жасайт Португалия. Эми бул оюнда менимче жогоруда айткандай баардык жактан бирдей. Бул учурда менимче бир эпизод чечип кетиши мүмкүн. Бир оюнчу ошол Ямал, бирок Ямал бул оюнда чечүүгө аракет жасаш керек. Буга чейин мынакей ойноп жатат, бирок ачык айтканда өзүнүн формасына 100% кире элек экен. Бир гол киргизди, атаандаштарын алдап жатат, бирок кандайдыр бир деңгээлде ал да ошол менен Роналдо болом, Месси болом деп мындай алдап өтүп анан пас бербей жатат да, мындай өзүм төбөм деп буга чейин ошол Сауд Арабия менен 4-0 утту, бирок бир аз мүмкүнчүлүк болсо эле тебип жатат да, бирок асманга кетти, таамай жетпей жатат. Демек, Ямал бул ирет мисалы өзү үчүн эмес, команда үчүн бир аз ойносо,
Испанияда шанс көбүрөөк болот. Анан жогоруда айтканда бир эпизод чечип кетиши мүмкүн. Эгерде буга чейин мына бир жыл мурун Улуттар лигасында Нуну Мендеш Ямальга мүмкүнчүлүк бербей койсо, анда Португалияда шанс көбөйөт. Эгерде Ямаль бул ирет Мендеш менен болгон тиреште утуп кетсе, анда Испанияда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот. Анан ушул жерде бир суроо жалат да агайгачы. Анан ошол Роналдуну кантип колдонуш керек? Сиз машыктыруучу болсоңуз, аны кайсыл позицияда, эми албетте чабуулчу, анан кантип колдонот элеңиз? Роналдунун артыкчылыгы эмнеде? Ушу Португалия кантип аны жакшы жагынан колдонуп бийликке жетсе болот? Эми азыркы учурда оюндарын көрүп келатам. Баары эле флангдык атакалардын баары эле Роналдого берилип атат. Мендеште бир эки момент болду, жок, Роналдону издеп атат да. Бул жерде мындай природасын карасак, Роналдо өзү фланговый болчу да. Анан возрастка келип, вообще девятка деген 9 номер ойноп аткан. Аяктан эме физически чарчабайсың. Только сконцентрирован эмеге, завершенияга. Учурду күтөсүң. Учурду күтөсүң да. Бул жерде мен оюмча Роналдо өзү кыйналып атат көп жерден, психология жагынан киргизиш керек. Анткени баягы башында Месси да кирип кетти, тиги Холланд да кирип кетти, баары киргизип атат. Ошо психологически кыйын болуп атты да. Ушул 1-8де психология жактан жакшы болсо, физика жактан эмес, завершение жактан, психология жактан өзүн жакшылап настраивать этсе, он умеет это, конечно. Мен оюмча ошо өзүнүн голдорун киргизип алат да. Анткени колдонуу просто бериш керек пасты. Баарын кечке эле сурап атпай берип пас бер. Точно берсе, использовать этсе, анда голдорун киргизет. Демек oyunun ошол Роналдунун айланасына болуш керек экен да, айлана Роналдого берип. Мына лучший полузащитниктер болуп атат. Фланговойлор доставка кылып берип атат. Дагы какие изменения? Криштиану алып койчу, эмне болот? Девятка чыгат, киргизип кетпеди, Криштиану алмаштырганда Рамос чыкты. Рамушка деле жеткириш керек. Просто оюн ушундай болуп атат да. Ар бир оюнда бирок байкасаңар Криштианунун жанында экөө жүрөт го. Бул дагы баягы Криштианунун баягы коркунуч туудурган нерсе катары көргөндүгү да. Мисалы үчүн Криштианунун ордуна бир 19 жаштагы бир таптакыр башка бала болгондо ачык сөз көп эле гол киргизмек. А бул Криштиану экенин билип, бул өтө кооптуу экенин билип, жанында ар дайым байкасаңар, буруштан бергенде болобу, штрафной болобу, жанында сөзсүз түрдө экөө бар. Бияка чыкса алдынан бирөө чыгат, бияка чыкса алдынан бирөө чыгат. Бул дагы албетте Криштиануга тоскоолдук жаратып аткан кези да, тоскоолдук жаратып аткан кези. Анан 2022-жыл Катарда деле карасаңар, жакшы эле келе аткан Криштиану. Анан Швейцария менен чыгарып эмнеге чыгарбай койду? Ошо Швейцария менен чыгарганда, ошол Гонсало Рамоштун голдорун деле Криштиану киргизмек. Анткени Швейцария өзү алсыз болуп оюнду Португалия берип койгон да. Криштиану киргизмек, демек кийинки оюнда андан дагы катуу күчтөнүп келип туруп, Мароккону утуп коюшмак. Бул жерде Фернандо Сантуштун көптөгөн катасы. Швейцарияда Роналдого бериш керек болчу дагы, Роналдо ошол эле күч менен, ошол эле гол киргизди, жакшы настрой менен келип туруп, Мароккону эми албетте буйруктан десеңер болот, бирок бар деле баягы а если, а вдруг деген сөз бар да. Балким ошондо болуп кетмек. Мароккого башкача чыкмак, Роналду лидерлигин көрсөтмөк дагы, андан ары балким Аргентина. Туура айтасыз, ошондо Криштиану кое бербей, тренер да кетти, зрительдерде недовольство болсо болду. Анда бүгүн 100% почти чыгат. Анткени любой эле адам не хочет повторить. Мароккону байкасаңар, 1 саат Марокконун кыйын экенин көрдү дагы, 1 сааттан кийин кой Криштиану керек экен деп байкушту чыгарды. Ал эми бүтүп калган оюнга эмнеге чыккандан жардам деле бере албайт да. Ошондой эле болгон да. Туура. Ошондо Сантуш жакшылап ойлонуп койсо, балким Аргентина менен Португалияны көрмөкпүз. Азыр мында психологический фон Роналду жакшыраактай көрүнөт да. Мурунку оюнда киргизди. Хорватияны утушту. Гол дагы бар, баары бар. Психологический мындай жакшыраактай көрүнөт да мурунку караганда, дейсиздер. Туура айтасыз. Азыр жакшыраак. Анткени любой адам кичине гол киргизип алгандан кийин, оюнчу гол киргизгенден кийин уверенность алат. Мен деле любительскөдөнүм, баягы киргизбесең, тиги Лешонов тиги тепкен өлүп кеткен. Бир-экини киргизип койсоң эле кичине эмет кыласыз болду. Келе пастырчы. Это адамдын эмеси, жаратылышы да. Бүгүнкү беттеш тууралуу мындай эсепти божомолдук көрөлү. Кандай деп ойлойсуздар? Кандай эсеп болот? Минималдык эле эсеп болот го дейм мен оюмча. Баягы 3-0, 4-0 же 4-1ди күтпөй эле коюш керек. Анткени эки команда тең акырындык менен ойношот. Анткени бул жарым чейрек финал. Андан ары мындан дагы оор оюндар бар экенин билишет дагы. Ошондуктан бир 2-1, балким 1-0 эле болушу мүмкүн. Ким утат? Уткан команда утат, Мен Португалияга коем, анткени Испания акыркы Европа кубогун алган, азыр кичине тынчы турушсун. Мелом аке, сиздики? Эми жана айтып кеткендей, Ямал ачык ойносо, центральный полузащитник жакшы көрсөтсө, Испания утуп кетиши мүмкүн.
Эсек айтып кеткендей азыр культурный оюн болот. Эки тренингтен тактикада. Парагвай жок Тактика. да, Культурный бир эки гол кириши мүмкүн. Кубан сен кандай ойлойсуң деги? Менин оюмча да ошо тең чыгып болот го деп ойлоп атам. 1-1 же 0-0 Алды эле болушу мүмкүн. Анан ошол пенальтилер сериясында бир Португалия жеңишке жетеби деген ойдомун. Анткени Кошта Унай Симонго караганда күчтүүрөкпү деп ойлойм да. Бир эсеп прикол айтып берейин. 2-3 күн бир ай чалып алып. Бул команда утат дебедиң беле деп атты. Мен айтып утпадыбы депчи. Кандай утту? Основное время 90 минут утту. Калганы уже дополнительный. Я уже айта албайм аяктан. Это уже сен айткандачы. Нече болот деп өтпөсүң. То есть биякта бир команда чыгыш керек да. Ошо ситуацияны элестетип кет. Ошо биз дагы мындай болжолду айтып атабыз. Эми биз деген бияктан Кудай эмеспиз. Албетте Кудайдын ишине баягы киргизе салбайбыз. Сиздерге балким кызыктуу болуш үчүн айтып атабыз да. Анан кийин биздин эфир аяктап калды. Бирок кантса дагы келиңиздер эми мындай турнир ортолуп да өтүп да калды, аз эле оюн калды мындай калдыдачы. Анан кийин азыркы учурдагы мындай сиздер үчүн дүйнө чемпионаттагы эң күчтүү команда ким көрүнүп атат? Ошону айтып кетсеңиз. Буга чейин биз айтканбыз да, бар болчу фавориттер. Башталганда, ортодо, бирок азыркы учурга мындай 1/8 финалына кайсыл команданын оюну чемпиондук оюнга мындай жакыныраак көрүнүп атат сиздерге? Франция эле го дейм менин оюмча. Франция эле, анткени Парагвай менен оюнду көрдүңөр, бир да провокацияга алдырышкан жок. Алдырып ошол жерден ашмалтай чыгып ызычы болгон күндө деле булар менталитет жок экен, уже жеңүүчүлөр эмес деп койсом болмок да. Алар баягы кадимкидей жакшы сөз бар го, баяндамачылардын салкынгандуулук мененчи. Салкынгандуулук менен Парагвай тетигинтип, тытынтып, өлтүрүп, автомат менен чыгып алса дагы ошонун баарына таптакыр эле кой биз биякта утканы келдик деп акырын Оюн футболдон келип футболдон деп алып коюшту. Менин оюмча Франция эле азыркы учурда курамды караганда дагы, оюнду караганда дагы, менталитет, психология бүт баарын караганда дагы азырынча Франция. Ал эми Аргентинанын оюнуна болсо көптөгөн суроолор бар. Баягы FIFA мынтип атат, тигинтип атат, анан Мессини жакшылап аярлап атышат, Мессиге кызыл айып кайгасын бербей койду. Акыркы Аргентина ким менен ойноду? Кабо Верде. Кабо Верде менен. Ал оюнда карасаңар баягы Кабо Верде бутка жеп атат, ийилеп атат, тигинтип атат, бирок ошентсе деле баягы Аргентинага көп деле койгум келбей эле. Аларда былтыркы Катар чемпиондугунун күүсү менен эле келе атышат деп айтсам болот аларда. Мелом эке, сиздики? Биякта деле фавориттер туура айтып кетесиз. Франция биринчиде турат, экинчи Аргентина, үчүнчү эми Мароккону коюп атпашым керек. Өзүнүн идентичность баягы турнирде полуфиналга жетти. Кайсы бир кандай десем бирдиктүү болуп атат да. Эми как бы бул эме болот го, взрыв болуп атпаш керек. Ошо 3 команда. Дейин десеңиз Франция менен Марокко чыгып атпайбы? Аябай ушунчалык баягы жүрөктү ооруткан оюн болот да алчы. Бияка бир информация барып кеттим, ошо экөөнүн бирөөсү деген. Англияны деле койсо айтып атпаймынбы? Оюндан оюнга акырындан күчтөнүп келе атышат. Эми эгерде Англия жетишкенге балким чемпион болуп кетсе, анда Тухелди гений деш керек. Не деш керек? Гений деш керек. Гений. Башкача болуп кетти. Жок, жылдыздарды албай коюп, анан элдин баарын какшатып отуруп, сен жамансың, эмнеге албай койдуң деп атып, анан чемпиондукту алып кетсе, анда чындыгында гений да. Мелом эке, сиздерге дагы жеке суроо, мындай маштуруучу катары, сизге муну кайсыл маштуруучунун оюну жагып атат, идеясы жагып атат, негизи эле мындай жүргөн турганы, оюнга чечимдери кайсыл маштуруучунуку ушул дүйнө чемпионатында? Бул жерде Тухелдике жагып атат азыр. Туура айтасыз. Бул чечим алыш өтө оор. Фоденди алган жок, көптөгөн звездаларды алган жок. Өзү мындай ачык средства массовой информацияга айтып, мага команда керек, мага звездалар кереги жок деп ошо айтып, мен деле ошону айтат болчумун, бирок көп жерде айта албайсың андай сөздөрдүчү, бирок күчтүү адам экен. Анан азыр уже результаттары көрсөтүп келатат. 1/8ге жетти, 2022 1/4ке жеткен экен, Саунгейт 1/4ке полуфиналга жеткен. Анын эмесин клубтан эле көрүп жүрчүмүн, оюнунчу. Челсиде башкарып жүргөндө вертикальный атака, анан бирок немистердин дисциплинасы бар да. Ошонусу жагып атат. Калган эмелер болсо башкаруучулар кандай десем, алар сборныйда ойногон да. Аларга көп талдачы эмес болчумун да. Amo именно Тухелди талдап, азыркы ошо решениясы жагып атат, анан азыркы алып келаткан командасы жагып атат. Эми Дешам дейин десең, Дешам баарын тастап койгон. Ал түшүнүктүү. Норвегиянын тренер десең, ал таң калтырып атат, бирок эми башкача оюн менен, башкача футбол менен Норвегия ута албайт болчу, башкача футболдун кереги жок болчу аларгачы. Норвегия бизге баарыбызга табышмак болгон, булар кандай ойноп болду экен, эмне кылып болду экен. Келип таң калтырып атышат. Ал жактан деле Норвегиянын маштурчасына кол чаап койсо болот. Анан көбүнчө тренерлер ушу эме көрүп койду да. Звездаларга полномочияларды берип койду да.
Даже мындай Францияны карасаң, МБП император да. Или тиги Холланд, сиз айтып кеткенде, там он король. Или же тиги Месси, я не знаю, Месси ким тренерби? Скалоны тренерби же Месси тренерби? Мен азыр канча процент да, может 50/50. Возможно, составты жасап атканда эле Месси ме дедет. Жанакы бир ролик бар го, Мессини баары күтүшөт го. Ну это я даже не знаю, 50/50, наверное. То есть руководство этот. Бирок өзүнүн жылдызын, өзүнүн легендасын сыйлап алуу дегенди Аргентинада үйрөнүш керек экен чындыгында. Буга чейин көп эле көрдүк. Мен деген клубтарда. Бир суроо кечирип кой. Азыр Аргентина чемпион болсо, Месси 39 жаштабы? Эмки чемпионатта мирада Месси ойнойт дейсиңби? Жок, ойнобойт, бүттү. Чемпион болуп, лучший игрок алса деле. Болду, ойнобойт. Жок, эмне кереги бар ага? А может тренер болуп келет? Үчүнчү жолу. Балким тренер катары келиши мүмкүн. Бирок эгерде Месси утуп алган болсо, утуп алса деле мага кереги жок. Кайра бар мына мен деп баягы тастыктагандын, төш каккан таптакыр эле кереги жок Месси. Месси 2022 эле бүт баарын чечип койгон. Мессиден деле көп нерсени күтпөйм. Рахмат, бакелер, сиздерге бүгүн ушул келип бизге өзүңүздөрдүн оюңузду айтканыңыз үчүн. Мынакей уйкудан калдыңыздар, көрдүңүздөр атайын биз үчүн оюндарды убакытта маанилүү. Кубан Жумамединов биз менен бүгүн болду. Жана ошондой эле Милан Ичинов байкебиз. Сиздерге да ийгилик байке, Токтогул командасына ийгиликтерди каалайбыз. Актан байке, сизге да чоң рахмат берип айтабыз. Кинолор баардыгы, видеолорду күтөбүз. Эң башкысы. Урматтуу достор, биз ошо менен бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Биздин чыгарылыштарды колдогон ар дайым ошо Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. 7 жылдан бери ушул Ош жана Бишкек шаарында мыкты турак жайларды куруп келатат жана ошондой эле аларда жакшы акция жүрүп атат. Эгерде сиз 70 шарчы метрден жогору аянттагы квартира алсаңыздар, мынакей Сингапурда өткөн Формула 1ге барсаңыздар болот. Мынакей ушундай белек бар. Жана биздин дагы бир досторубуз бул легендага да ыраазычылык билдиребиз. Все, давайте, рахмат сиздерге. Кеттик эми. Футбол көрөлү бүгүн.